укук коргоо, гендерлик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып келбейт. Мыйзамдын бул сунушталган долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуусу болгон мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге да каршы келбейт. Бул мыйзам долбоорунун кабыл алынышы республикалык бюджеттин кандайдыр бир кошумча чыгымдарды талап кылбайт. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мыйзам долбоору жөнүндө таштилине талкуу жүргүзүүнү талап кылбайт. Себеби анын ченемдери ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес. Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу жана бул мыйзам долбоору калктын мал мүлкүн сактоого багытталганын эске алуу менен мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп беришиңиздерди суранабыз. Суроо сунуштар болсо даярбыз. Рахмат. Суроолор барбы? Бөзүстүн депутаттар, бир катар депутаттар. Исхак Саматович. Урматтуу кесиптештер, негизи керектүү мыйзам. Мал уурдоо бул кыргыздарда илгертен бери улуттук бир өзгөчөлүгү бар. Бирок биринчи беренесинде демиргечилер 14 жашка жеткен жарандарды жоопко тартабыз деген сунушту мен ойлоп атам, бул ашыктык болот да. 14 жашта чыккан жигитибизди, балабызды жоопко тарткан мал уурдоо оор кылмыштын катарына кирип кетет да. Ошондуктан бул жерде башкы прокуратуранын өкүлү же өкмөттүн өкүлү өзүнүн пикирин айтып кетсин. Мен түшүнүп турам, баягы бирөөнү өлтүрсө, ден соолугуна оор зыян келтирсе, башка нерсе зомбулук кылган адамдарга колдонсо болот. Бирок мал уурдоого кылмыш ишти козгоп, камоого алган бул туура эмес деп эсептейм, ашыктык болуп атат. Экинчиден, жанагы кылмышкер топ мал уурдоо кылса өзгөчө жоопкерчилик деп белгиленип атат. Бирок чарасы бирдей эле болот экен да. Баягы катарда айтылып кеткенде, биринчи, экинчи, үчүнчү там сүйлөшүлгөн топ, анан кылмышкер топ деп атат. Уюшулган кылмыш топ деп турат. Эгерде чарасы бир болгондо, анда өзгөчө белгилештин эмне кажети бар? Же ОПГ торпок уурдаса, же 3 киши торпок уурдаса, чарасы бирдей болуп атат. Ошондо мен ойлоп атам, экинчи окууда дагы бир кеңешип, биринчи окууда концепциясын кабыл алып, акылдашып көрүш керек да. Себеби 14 жашта жоопко тартыш бир аз катуу кеткен жокпузбу? Тем более мен окуганыма караганда бул өкмөт сунуш бериптир. 2005 прим 1 деген беренени киргизилсин деп. Бул өкмөт кандай өкмөт? 14 жашта камайм десе. Карап чыгып, эгерде ким жооп бере алса жооп берсин, болбосо эске алып экинчи окууга изилдеп чыксаңар. Рахмат. Депутаттар, башкы прокурордун орун басары. Эми бул жерде өзүнүн эле кылмыш жаза кодексинде бул мурда азыр негизи мен бир токтоло кетсем да, сиздердин көңүлүңүздөрдө бурупчу, ушул мал уурулук кылмышы боюнчачы канчалык деңгээлде мунун баары керексиз, эми кол баягы айыл жергесин эскерип мал уурулук көп болуп атты деп атпайсыңар, бирок бул мал уурулук кылмышы бул уурдоонун эле бир түрү да, уурдоо кылмышы болуп келген. Ал эми эгер ал статьясы атайын мал уурдоо, скотокраста мал уурдоо деп эле өзүнчө бөлүштүн менин оюмча, эми баягы көзөмөл орган карады, эч кажети жок. Анткени себеби бул уурулук кылмышы менен азыркы учурда мындай факт болгон жок да, эгер мал уурдап жоопко тартылбай калган факт болсо, анда бул беренени киргизсек туура болмок. Бул деген эмнеге барабар? Бул деген баягы эле квалификация статьяны эле кодексте статьяны көбөйтүүгө эле барабар. Анткени анда эртең чыгышат да, сотовый телефон уурдагандар көбөйдү, ошол беренени киргизелик, тиги кийимдердин ар кандай түрлөрүн, же бир мебель, компьютер уурдаган деген эле бир түрү да. Ал эми бул мал уурулук кылмыштарды мурда биз кодекс жазганда дагы ушу Ички иштер министрлиги тарабынан сунуш келген да, анткени бул жерде Ички иштер министрлигинде ушул боюнча өзүнчө статья
статистика анализдер жүргүзүлүп турат. Анткени мал урурлук кылмышы болуп келет да, билесиздер, боло берет да. Анан ошол себептен менин оюмча бул жерде статья киргизип күрөшпөстөн, аны профилактика менен ар кандай жумуштарды жүргүзүп, болтурбоо аракеттерди жүргүзүш керек да. А статья киргизүү менен эч кандай кылмыштуулук жоюлуп калган эмес, жоюлбайт. Ал эми эгерде статистика керек болсо мал урурлук боюнча анын жолу оңой эле. Ал азыр кылмыштардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган, система стандарттештирилген. Ошол жерге эле кошумча гана кнопканы киргизип коюш керек да. Баягы ошол уурдалган кылмыштын ичинен уурурлуктан канчасы мал уурдоого тиешелүү. Мисалы үчүн биз азыр ошол эсептөөдө аялдарга карата, жаш өспүрүмдөргө карата, жаш өспүрүмдөр Урматтуу башкы прокурордун орун басары, сиз аябай башка жака кетип калдыңыз. Исхак Абсаматович так суроо берип атат. 14 жаштын тегерегинде айттыңыз, болду, кыска. 14 жаш тегереги ал ошол уурулук боюнча мурдатан эле келаткан практика 14 жаштан жоопко тартылат. Ал эгер жашын көбөйтүп койсоңуздар, ал силерге белгиленген. Эгер силер аны 16 жаш десеңиздер, 16 жаш боюнча кала берет. Жок, кечирип коесуз. Башкы прокуратура жооп бергенде ушул мыйзам долбоору боюнча каршылык жок деп айтып атат. Сиз орун басар катары мен каршымын деп атасыз. Кандай түшүнсө болот? Бул деген мен общий принципти айтып Жок, общий принцип эмес. Сиз бул жерде расмий түрдө өкүл катары отурасыз. Официалдуу бизден эч ким заключение алган эмес, комитеттерге чакырган эмес, бирөө бул жыйынга чакырды. Ошон үчүн мен өз оюмду айтып атам. Кечирип коесуз, сиз өзүңүздүн пикириңизди бул жерде айтпашыңыз керек. Мына генеральный прокуратуранын каты бар. Мындай Адыл Уулу деген киши барбы силерде? Орун басар. Ушул жазып атат. Анан мен сизге кошулат элем. Уурулук деген уурулук, ал бирөөнүн мүлкүн уурулук деген сөз да. Ал мал болобу, телефон болобу, машина болобу айырмасы жок. Илгери советтик мезгилде мал уурдоо деген квалификация дал келбейт эле, ошон үчүн кошулган болчу. Азыр баары бирдей болуп калды. Мен бир жөнөкөй суроо бердим. 14 жаштан оор кылмышка теңелткен туура эмес деп атам да, болгону ошол эле. Рахмат. Кийинки сөз эмилер Икүчтө. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздар чакырылгандар. Бекмер Акимович, өткөндө комитетте укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча колдогонбуз мыйзам долбоорубузду. Бирок ошону менен бирге сизге ОЗ-2 жүзүндө дагы кагаз жүзүндө сунушубузду бергенбиз. Бирок тилек каршы ушул кагаз жүзүндө берген сунушту кабыл албаптырсыздар да. Бир сыра кайталап кетейин, мүмкүн эсиңизден чыгып калды. 205 прим 1 3 бөлүгүн карап көрсөңүздөр. Айыппулду 2000-ден 4000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин деп турат, сиздер сунуштаган. Ал эми ошол эле учурда 65 беренен 3 бөлүгүн карап көрсөңүздөр, ал жерде 2000-ден 200-төн 2000-ге чейин деп турат да. Анда 65 беренен алмаштырышыңыздар керек. Ана мен сунуштаган ошол 1500-төн 2000-ге чейин эсептик көрсөткүч болуш керек деп бергем да сунушун. Аны камтып аптырсыздар. Экинчи сунушум болсо 10 эсептик деп коюптурсуздар. Бир малдын баасын 1000 сомго баалап коюптурсуздар да. Эми 1000 сомго тоок сата албайсың да. Ошого айткам, 100 эсептик деп койгула, жок деген 10 000 сомдон өйдө болсун. Жок дегенде тиги тизмеге козулар кирип калсын да. Бек Акиевич. Сиз эми кат жүзүндө бизде келип түшкөн жок, бирок комитетте сиздер сунуш бергендердин баардыгын биз кабыл алдык, экинчи окууга өзгөртүп чыгарабыз. Ана мына прокуратура тарабынан айтып калды, бизден суралган эмес, прокуратура тарабынан мына турат. Жооп келген, жарым жартылай биз кабыл алдык. Булардын биринчи сунушу, булар сунуш берип атат. Ушул мал урурлукту 205 статьянын ичинде эле кала берсин, мал урурлук деп бөлбөгүлө деп. Мен ага каршымын. Аны мен кабыл как инициатор катары кабыл албадык. Себеби дегенде мисалы бир инсан, бир уру, бир үй бүлөнүн алтынын урдап чыгып кетти дейли. Ал менен да ал деле урурлук, анын өзүнүн статьясы бар, 205 статьяда каралган. Бирок эмне үчүн бөлүп киргизип атабыз? Мисалы бир үй бүлөнүн багып аткан бир сан малын урдап кетсе, ал мындай өлчөмдүүрөөк болот. Ал үй бүлө сүтү жок, айраны жок, бир сатып оокатын кылат. Ошондой нерселерден ошон үчүн биз ушул именно бөлүп чыгарып атабыз. Мал урурлук деген отдельно болсун. Дагы бир мисал келтирейин. Мисалы биздин Нокен районубузда биз Өзбекстан менен чек арада жашайбыз да. Үйүр менен алып келип атышат дагы, туура Өзбекстанга алып кирип кетишет.
Аны эч ким кармай албайт, эме кылбайт. Канча деген анда эми Кыргызстан боюнча эле көп. Мисалы чүйдө деле алып келет дагы Казакстанга алып кетиши мүмкүн. Жылдан жылга өсүшү мүмкүн. Ошону азайтуу максатында кылып атабыз. Анан Исхак Абсаматович айтып кеттиңиз. Мен кыскача эме кылайын. Буну биз киргизген жокпуз. Бул кылмыш жаза кодексинин 28 беренесинде жазылып турат. 205 статья бар. Ошого гана пример кылып киргизип атабыз. Буга чейин бар экен. Анан Эмилерик сиздер айткандардын баардыгын биз эме жазып алганбыз. Сөз түрдө экинчи окууга келгенде алардын баардыгын киргизебиз. Рахмат. Эки Бакыевич, кагаз жүзүндө сизге кеткен ошого жообун берип койсоңуздар, киргизебизчи, киргизбейбиз деп эле. Макул, мага келек бирок. Рахмат. Рахмат, Исхак Абсаматович. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу кесиптештер, мен кечирим сурап атам. Үмүткан айым, мен кечирим сурап атам сизден. Мен кичине ката кетириптин. Башкы прокуратура жоопту бул өзгөртүүгө кереги жок деп жооп берген экен. Бирдей эле пикир экенсиңер да. Ошо позицияларды тургула, түшүндүрүп аракет кылгыла экинчи окууда. Бул эми кесиптешибиз сунуштагандан кийин биз баары бир айлоо жок колдойбуз. Бирок чогуу иштеп, ыңгайлуу бир вариант иштеп чыксаңар жакшы болот эле да. Рахмат. Рахмат, Сүйүн Абдулдаевич. Комитеттин кортусун окуйсузбу? Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, талкуунун жыйынтыгы менен комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Абдалиев, Талиева, Омурзаков, Сакараев, Култаева, Атазы, Исатбек кызы, Кыдыкбаев, Козуев, Маматалиев жана Төлөбаев тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасы укук бузуу жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат, аппарат кошумча каттоо бериңиздер. Аз добуш. 84 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 72, каршы жок, баары 72, катталды 84. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи микрофон. Чоң рахмат төрага. Урматтуу төрага, 3 эле маселе калды, танаписи жок эле, бүтүрүп койсок жакшы болот эле да. Макулсуздарбы? Анда сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат, сунуш өттү. Макул 73, каршы 2, баары 75, катталды 84. Туура 3 маселе калды. 3 маселени танапис жок иштеп бүтүрүп койсок болот, убакытты экономдоп. Чоң рахмат. 13-чү маселе. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Райымбачаева, Ханжеза, Раджабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Бекешев, Азыгалиев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Маджитова, Маматалиев, Козуев, Икрамов, Ажибаев, Түмөнбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самыйкожо, Айдарбеков, Таалайбек кызы, Темирбаева, Лурова, Төлөбаев, Тентишев, Бакасов, Атамбаев, Исатбек кызы. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган.
Баяндамачы депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Ашир Кожоев Эркебек Жумабекович, ички иштер министринин орун басары, Коңкубаева Үмүткан Ургазиевна, баш прокурордун орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору мамлекет тарабынан жыныстык кол тийбестикке кепилденген укуктары, ошондой эле кылмыштык кол салуулардын өмүрдүн жана ден соолуктун коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору. Мыйзам долбоорунун милдети болуп кылмыштарга каршы профилактиканы жогорулатуу максатында жоопкерчиликти күчөтүү жана жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштардан жабыр тарткандарды коргоо механизмин түзүү эсептелинет. Ошону менен бирге коррупциялык элементтерди азайтуу максатында түзөтүүлөр каралган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын өз аймагынын чегинде жана өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык, ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестигине, абийирин жана ар намысын корголушуна укуктуу. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз. Жыл сайын жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштар көпчүлүк учурда аялдарга, анын ичинде кыздарга карата зордук, зомбулук жана адамгерчиликсиз көрүнүштөр токтобой келүүдө. Аялдар менен кыздарды өлтүрүү, зордуктоо, сабоо жөнүндө маалыматтарды угуп келүүдөбүз. Мунун баары эл аралык отчеттордо чагылдырылып келе жатат. Бойго жеткен кыздарды зордуктоо боюнча иштер катталбайт, тергелбей калууда деген арыздар көп келип атат. Мисалы, Бакай Ата районунда 17 жаштагы кыз боюнча бүтүп калгандан кийин зордукталгандыгы белгилүү болгон. 2022 жылдын 28 июнунда зордуктоо боюнча арызын калтырышканда, 25 августта массалык маалымат каражаттарын жарыя болуп кеткенден кийин гана иш козголгон. Ар бир зордуктоо боюнча арыз каралыш керек. Тергөө зордуктоо болгонун же болбогонун аныкташ керек. Бул тергөөнүн эң биринчи максаты. Бирок тилекке каршы тергөө эч кандай процессуалдык аракеттерди көрбөй койгон учурлар кездешүүдө. Массалык маалымат каражаттарында резонанс болгондон кийин реакция болгондой деп ушу элибизге биздин шайлоочуларыбыз кайрылгандай, жабыркалгандар кайрылгандай ошондой арыздар келип атат да. Расмий статистикага ылайык Кыргызстанда 2010 жылдан баштап 2019 жылдарга чейин 2890 зордуктоо жана зордуктоого аракет кылуу фактысы катталган. Орто эсеп менен бир жылына бул 300 учурду түзөт. Кризистик борборлордун өкүлдөрү жана укук коргоочулар бул көрсөткүчтөр реалдуу көрүнүштү чагылдыруудан алыс экенин айтышууда. Жабырлануучулар милиция кабарлаган учурлар гана эске алынган деп айтышып жатышат. Ошол эле учурда башкы прокуратуранын маалыматы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган зордуктоо фактысы 2019 жылдын, урматтуу коллегалар, 278 кылмыш ишинин 38% сотко жетет. 2020 жылдын 673 кылмыш иштин 16% гана сотко жетет. 2021 жылы болсо 640 кылмыш иштин 21% гана сотко жетет. Сотто ар бир 3-чү сот өкүмүндө айыпталуучу жазаланбайт, иштер кыскартылат, айыпталуучу акталат. Кошумчалай кетсек, 91% учурда кылмышкер жалгыз аракеттенет, 8% учурда 2 айыпкер, 1% учурда 3 болгон. 2022 жылдын апрель айында БУнун адам укуктары боюнча жумушчу тобунун эксперттери Кыргызстандагы аялдардын жана кыздардын абалы тууралуу докладын окушкан. Алар өз баяндамасында Кыргызстанда аялдардын зомбулук фактылары боюнча укук коргоо органдарына кайрылуулар аз экенин белгилешти. Алардын айтымында, буга укук коргоо органдарынын жабырлануучуларга кайдыгер мамилеси, квалификациялуу аял тергөөчүлөрдүн жана атайын даярдалган соттордун жетишсиздиги себеп деп айтышкан. Кыргызстанда аялдардын тынчтыгы жана коопсуздугу боюнча 170 өлкөнүн ичинде 97 орунду ээлейт экенбиз. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң төмөнкү көрсөткүч. Ошол эле учурда зордуктоонун курмандыктары көбүнчө кылмышкерлерге соттун өкүмүн күтүшпөйт. Айыптоолордон баш тартышат. Анткени укук коргоо системасы айыптоону колдоо жабырлануучунун позициясынан гана көз каранды болуп калган. Жогоруда айтылгандай, укуктарды жана эркиндиктерди, ар намысты жана кадыр баркты коргоонун Конституция боюнча мамлекет кепилдеш керек эле.
Ошентип жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кылмыштардын курмандыктары кылмышкерлер менен бетме бет калган. Мындай жагдай жабырлануучулардын укуктарын кайра бузулушуна алып келүүдө. Анткени көп учурда зөөкүрлөр же алардын жакындары жабырлануучуга, туугандарына, жакындарына карата коркутуу жолдору менен жабырлануучуну өз дооматынан баш тартууга жана тараптарды формалдуу түрдө жараштыруу жолу менен жарашууга мажбурлоо фактылары айтылып келүүдө. Акыркы жылдары жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштар көп болгонуна карабастан, мындай иштердин көпчүлүгү сотко жетпейт жана сотко чейинки териштирүү учурунда жабылат. Мындай кылмышты далилдөө өзү өтө татаал процесс экендигин белгилей кетүү керек. Укук коргоо органдарынын кызмат адамдары сотко чейин өндүрүш процессинде көп убакыт жана көп күч жумшаганына карабастан, тараптардын жарашуусуна байланыштуу кылмыш иши куугунтугуну токтотууга туура келерин белгилешкен. Анткени мыйзам аларды мындай кылмыш иштерин токтотууга милдеттелген. Ошондой эле жазык сот өндүрүшүнө жооптуу кызмат кыскартайынбы? Ооба. Эми негизинен урматтуу коллегалар, бул биринчи окууда болуп атат. Концепциясын колдоп бериңиздер деп суранам. Анткени экинчи окууда комитеттин жетекчиси менен сүйлөшүлгөндөй, комитеттердин жетекчилери менен парламенттик талкуу өтүш керек деген сунуштар болуп атат. Ошого мен да макул болуп атам. Анан ой пикириңерди кабыл алууга биз ачыкпыз да. Рахмат. Колдоп бериңиздерди өтүнөм. Урматтуу депутаттар, дээрлик парламенттин жарымына жакын депутаттар автор экен, демилгечилер экен. Андыктан суроо жоопсуз эле концепцияны кабыл алып койбойлу. Кандай дейсиздер? Шайыр Кыдыршаевич, кыска. Кечиресиздер, менде кыска эле. Мына укук коргоо органдарына анан кийин баяндоочуга суроо да. 154 берененин 1-бөлүгү менен 155 берененин 1-бөлүгү менен сиздер элдешүүсүнү алып коютасыздар да. Мисалы, бир кыз менен бала жашы жеткендер бири-бирин жактырып калышып, бирок ата-энелер каршы болгондо контактка барышты дейли. Кыздын ата-энеси арыз жазып койду. Тергөө ичинде эки тарап туугандары таанышып, экөөнү үйлөп коелу деп чечим кабыл алышты. А бул жерде андан кийин кандай болот? Бул элдешүүгө жатпайт деп туруп, буну сотко апарып туруп, баланы камап бериш керек болобу? Кандай болот? Ошону элдешүүгө жатпайт дегенди алып салып атасыңар силерчи. Бунда өтө эле жанагы татаал, анан кийин орусча айтканда жесткий кабыл болду да. Кийин экөө 2 жаш экөөнү жактырып жүрүштү. Ата-энелер да макул болушту да, кийин үйлөп коелу деп чечишти. Анан кийин силер элдешүү болбойт. Жанагы орусча айтат го бизде. Встречный арыз кабыл алынбайт деп туруп, анан кийин баланы камап салдыңар. Ошол жакшы болобу? Кандай болот? Ошоңо бир жооп берип койуңуздарчы. Мен жооп берейин. Же сиз жооп бересиздерби? Практикада кандай болот? Саламатсыңарбы? Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкаджаев. Эгерде эки тараптын жаш жетелеп болбосо, 18-ден өткөн болсо, алар өзлөрү арыз жазалат, ата-энеси арыз жаза албайт. Сиз айтып аткан учур, ата-энеси арыз жазган учур, бул баягы жаш жетелек балдарга да. Жок, ата-эне каршы чыгып, кээде ата-энеси бири-бири менен тааныша электе Сиз бой жетелек балдарды айтып атасыз да? Жок, бой жеткен. Бой жеткендер ата-энеси арыз жазганга укугу жок, антоко бой жеткен адам өзү арыз жазат да, биринчиден. Жок, зордуктоо болду деп туруп, бой жеткенде эле жазат. Мен азыр практика айтып кетейинизди. Практика негерде болот бизде дагы арыз менен жазылышат. Бүгүн экөө жүрүшүп эле анан жыныстык катташ болгондон урушуп кеткенден эле арыз жазып коюшу мүмкүн. Андан ушундай практикада случайлар болот. Андан 2-3 күн өткөн кайра тосмо арыз менен келет, биз-бирибизди кечириштик деп келет. Кайра жарашат. Жарашат да. Үйлөнөбүз деп келишет. Биз муну кабыл алып калсак, анда бул андай болбойт, анда биз андай кыскарта албайбыз, аны толук кандуу тергөө жүргүзүп сотко жөнөтүш керек. Жок, азыр мыйзам өзгөртүүдө эгерде кайрадан биздин арызды артка алабыз, биз элдешип алдык, үйлөнө турган болдук деп келген болсо, бул жерде азыр айтып атат да, жаңы өзгөртүүдө. Ал кабыл алынбайт деп. Эгер жаңы өзгөртүү болсо, анда биз андай арызды кабыл алып, ишти токтото албайбыз анда. Анда сотко барат, ал соттолот деп атат. Соттон эметет да. Урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, 27-беренеде кылмыш жаза сот өндүрүшүн жокко чыгаруучу жагдайларды ачсаңыздар. Практикада мындай жок деп айтып атасыздарбы? Пункт 1. Ачыңыздар. Төмөнкү учурларда кылмыш иши козголушу мүмкүн эмес. Ал эми козголгон иш кыскартылууга жатат. 1. Кылмыш окуясы болбогондо, жосунда кылмыш курамы болбогондо. 14. Соттук териштирүүнүн убагында прокурор айыптоону колдоодон баш тартканда.
Примирение сторон, жарашуу деген эмне? Жарашуу деген биздин тергөөчүлөр жоопкерчиликти айыпталынуучуга, анан жабыркаганга илип койгон кези болуп атат да. Эгер өндүрүш процессинде 3 ушул пункту колдонсо, кылмыш иши сотко чейин ансыз эле жетпейт. Кеп эмнеде болуп атат? Урматтуу Шайырбек Кыдыршаевич, кеп деген маселе жоопкерчиликте болуп атат. Жарашуу процессинде жоопкерчилик жабыркаган адамда болуп атат. Ответственность тергөөчү өзүнөн алып атат. А эгер кылмыш ишин андан ары козгобойм, сотко жеткирбейм десе, мына 3 пункт турат. Буну ар бир тергөөчү билет. 27 берененин 1 пунктунда кылмыш окуясы болбогондо, жоосунда кылмыш курамы болбогондо, соттук териштирүүнүн убагында прокурор айыптоону колдоодон баш тарткандай деген 3 пункт ансыз эле турат да. Вы же это прекрасно знаете. Анан бул жерден деген мындай мен түшүнүп атам. Мындай өзгөрүүлөрдү ар кандай талкуулар болот. Бирок Шайырбек Кыдыршаевич, экинчи окууда деген сунуш пикирлер келсин. Мисалы, Орус Федерациясында арыз только мындай жабыркаган адамдан алынат экен. Бирок эгер кийин жок андай болгон эмес деп жабыркаган адам арызын алам десе, автоматически Орус Федерациясы мисал катары айтып кетейин, биз жакын өлкөлөрдө айтып атабыз да. Автоматически ложный донос деген статья козголот. Пожалуйста, эмнеге биздин мамлекетибизде ошондой иштер болсо ложный донос деген статья эмнеге козголунбайт? Урматтуу коллега, сиз түшүнбөдүңүз. Жок, бизде Кыргызда элдешүү деген бар. Ал окуя болду. Ал мойнуна алып атат. Кыз дагы бала дагы мойнуна алып атат. Бирок ата-энелери үйлөп коелу деп чечишти, элдешти. Ошону элдешкенине карабастан арыз жазылды, иш козголду. Эми бала соттолуш керек деп сотко эле алып барбастан элдешүү дегенди да караш керек. Шайырбек Кыдыршаевич, мен ошону сизге айтып берип атпаймынбы? Биякта укук коргоо органдарынын өкүлдөрү көп жыл сизден да менде көп тажрыйбасы бар. Бул адамдар билип атышат. Жанакы беренени мен эмнеге атап атам? На стадии возбуждения деле ошондо вы же ошо сотко жеткирбей эле токтото турган булардын жоопкерчилигинде турат да. Ани кылмыш болбогон жок деп. Силер элдешүү дегенди алып койтасыздар. Элдешүүнү алган жокпуз биз. Элдешүү сотко чейин барсын деп атабыз. Сиз бир мисалды айтып атасыз. А канча биздин зордукталган айымдарыбыз кризистик центрлердин мисалдарын мен эмнеге чоң доклад кылып атам? Алар айтып атышат. Бизде деген зордукталган айымдардын көп иштери сотко да жетпейт. Эмнеге? Коркутуу үркүтүүлөр болуп жатат. Ошол эле укук коргоо органдарынын арасынан ар кандай акча алып иштер токтотулуп атат. Эми биз бөлүнүп атпайбызбы биздин коомдо? Колунда бар, колунда жоктор деп. Ошо колунда барыс процесстерди сатып алуу учурлар да болуп атат деп арыздар келип атат. Менин жеке пикиримде эмес, бул жалпы ушул мыйзамды биз талкуулап жатканда, канча адамдар менен сүйлөшкөндө, именно жабыркаган айымдар менен сүйлөшкөндө, аркасында куугунтук болуп атат. Аркасында деген ушул дүйнө жүзүндө деген примирение сторонду кантип кандай көз караш менен карашат. Мисалы, соттун өкүлдөрү менен сүйлөшсөк, алар айтып атышат, таптакыр могу жарашууну алып салыш керек. Элмира Жабарбековна, хорошо, мен түшүндүм сизди. Сиз коргогон жарандарды мен деле сизди эле коргойм. Бирок бул жерде жанагы мен айтып атканым, бул жана элдешүү дегенди сиздер алып коюп атасыздар. Жок, биз алган жокпуз. Ал сот өндүрүшүнө чейин эле такыр алынган жок ал. Кат түрүндө берейин сизге. Рахмат. Макул, рахмат. Шайырбек Кыдыршаевич, мен ушуну тактап коеюнчу. Жарашуу такыр алынган жок. Ал сотко чейин жетсин деп эле жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө даже статистики нету зордуктоо боюнча. Рахмат. Сүйүн Абдулдаевич, комитеттин корутундусун окусаңыз. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Талкуунун жыйынтыгы менен комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Райым Батчаева, Ханжеза, Ражабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Мажитова, Маматалиев, Козуев, Икрамов, Ажибаев, Түмөнбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самый-Кожо, Айдарбеков, Талайбек кызы, Темирбаева, Лурова, Төлөбаев, Тентишев, Бакасов, Азыгалиев, Бекешев, Атамбай, Исаатбек кызы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын,
жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоор биринчи окууда колдоо берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 84 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам биринчи окууда долбоор добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 77, каршы жок, бар 77, катталуу 84. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. 14-чү маселе. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, социалдык саясат боюнча комитет, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачылар Мамадалиев Тилек Абдыганиевич, саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары, Муканов Азамат Кеңешевич, саламаттык сактоо министрине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы. Сөз баяндамачыда. Рахмат. Саламатсызбы, Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыккан. Бул мыйзам долбоору бирдей юридикалык күчкө ээ болгон мыйзам актыларды, коллизияларды четтетүү, ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен келишимдер боюнча иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын тарабынан жеңилдетилген шарттарда мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтарда иштеген жарандарды медициналык кызмат менен камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Анткени Кыргыз Республикасынын жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын 8-беренесинде Кыргыз Республикасынын жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынары аныкталган. Мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун негизги максаты саламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын мамлекеттик жана жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бир түрдүүлүккө келтирүү болуп саналат. Мыйзам долбоорунун милдети бул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтарда иштеген жарандарды мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча жеңилдетилген шарттарда кепилденген медициналык кызмат көрсөтүү жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды жоюу болуп эсептелет. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 29-беренесинде колдонуудагы редакциясында медициналык камсыздандыруунун түрү аныктоо бөлүгүндө так эместиктер бар. Кыргыз Республикасында жарандардын медициналык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын медициналык камсыздандыруу төмөндөгүдөй түрлөрдө жүзөгө ашырылат. Бул базалык, милдеттүү жана ыктыярдуу болуп, ушул мыйзам долбоорунда каралган жарандардын категорияларына карата бул кызматчылар жана кызматчы менен чогуу жашаган үй бүлө мүчөлөрү Кыргыз Республикасында жашаган жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын 8-беренесинин ченемдеринде ылайык эмгек келишимдеринин негизинде иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары милдеттүү медициналык камсыздандырууга тийиш. Ошентип каралып жаткан бул мыйзам долбоорун кабыл алуу саламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдар менен бир түрдүүлүккө келтирүү. Мамлекеттик кепилдик программасы жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу кошумча программасынын алкагында кызматчыларды медициналык кызматтар жана дары-дармектер менен камсыз кылат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбооруна колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Суроолоруңуздар болсо жооп берүүгө даярбыз. Суроолор барбы? Табло. Сөз Жумабеков Дастанбек Артисбековичте. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, айтып кетсеңиз, 29-берененин 3-пунктунда колдонулган редакциядан сөздөрдү алып салып атасыздар да, себеби эмнеден болуп атат? Бул жерде өзүңүздөр билгендей, март айында
8 беренеде милдеттүү медициналык деген сөз кошулуп атат. 29 беренеде медициналык камсыздандыруу деген сөз, милдеттүү деген сөздү кошуп атабыз. Түшүнүктүү, амма кызматчынын консультация алуу, текшерүүдөн өтүү, дарылануу жана реабилитациялоо менен байланышкан бардык чыгымдарды медициналык камсыздандыруунун чегинде компенсациялоого тийиш деген жалпы ушул сөздөрдү алып салып атасыздар да. Себеби эмнеден келип чыгып атат? Консультациялык кызматтар, медициналык жардам көрсөтүүлөр эч нерсе өзгөргөн жок. Бул жерде милдеттүү деген эле сөздү кошуп атабыз. Милдеттүү түрдө болгондон кийин могулар алынса болуп, анда булар реабилитациялоо, эми страховка болгондон кийин милдеттүү түрдө страховать этесиң да ден соолугуңду, туурабы? Ооба. Милдеттүү түрдө болгондон кийин муну биз сөзсүз саламаттык сактоо министрлиги биздин фомус менен биз биргеликте бул ишти алып барабыз. Бул жерде милдеттүү деген эле сөздү 29 беренеде кошуп атабыз да, ошол эки мыйзамды бири-бирине шайкеш келтирип атабыз. Саламатсызбы, мен толуктап коем, Дастан Арсызбекович. Сиз туура айтып атасыз, ошо биякта конкретно жазылып калганда, азыркы колдонулуп аткан редакциядачы, жанагы кандай кызматтардан биз эме өзгөрткүзгөндө мамлекеттик кепилдиктердин программасынын негизинде депчи, анын ичинде андан да шире жазылат да. То есть эки мыйзамды бир эмеге дал эмеге келтирип атабыз да. Демек түшүнүктүү да, азыр бул мыйзам кабыл алынгандан кийин нормативный правовой актылар иштелип чыгабы? Ошо булар камтылабы, камтылбайбы? Ооба, алар как застрахован болуп саналат да, ошо мамлекеттик кепилдиктер программасында жазылган баягы кызматтарды ошонун негизинде алат да. А биякта как будто 3 эле кызмат жана медицина эме лечение деп эле жазылып калат. А биз кошуп атабыз ошо биринчиден милдеттүү болсун деп, милдеттүү медициналык камсыздандыруу. Андан кийин ошо мамлекеттик кепилдиктер программасынын негизинде деп кошуп атабыз. Жок, милдеттүү түрдө ооба. Хорошо, бирок азыр бул жерде турган нормативдик немелер жазылып атат да, ана кызматчынын консультация алуу. Ооба. Ошол бул калабы калбайбы, же бул жокко чыгып кетип атабы? Жок, калат. Биз ден соолук үчүн барып туруп консультация алыш, аны окууга эмеспи? Ошол жанагы милдеттүү түргө ошонун нормаларына киреби, кирбейби деген? Кирет, кирет. Биз кеңейтип атабыз аны тескерисинче. Мамлекеттик кепилдиктер программасынын негизинде ошонун баары камтылган да, жанагы ошол кайерге жазылат, же болбосо бул өзүнчө нормативный правовой акт? Соответственно, мыйзамга ылайык деп атпайбызбы, ошо мыйзам постановление менен чыгат да. Бирок ошо түшүнүксүз болуп атат, эгерде мыйзам кабыл алынгандан кийин өзүнчө нормативный правовой актылар иштелип чыгып, өкмөттүн токтому менен бекитилип алынса, ана ушул положениялар жазылса, я согласен. А эгерде андай болбой турган болбосо, анда ошондой болот да. Бул милдеттүү түрдө көрсөтүлүш керек. Ооба. Мамлекеттик кепилдиктер программасынын негизинде болот да. Камсыздандырылгандан кийин милдеттүү түрдө медициналык. Айда бардык перечиндер жазылыш керек да. Консультация алганга, реабилитация болгонго, өздөрүнө эле жана страховой компаниялар өздөрүнө эле ылайыкташтырып түзүп алса, ал болбойт да. Ошол үчүн могу жерге атайын мыйзамда так көрсөтүлгөн да, бул ушудан чыкпагыла, ушулар болсун, камтылсын деген мурунку азыркы колдонулуп турган редакцияда так жазылган. Анан ушуларды каяка алып барасыңар деп атам, алып барасыңар деп мен суроо берип атам да, азыр жокко чыгарып атасыңар. Мына 29-берененин 3-пунктун карап койсоңуздар, действующий менен азыркы силер берген сунушталган редакцияда турат. Ошондой болот да, Дастан Арсызбекович. Хорошо, анда рахмат, мен экинчи окуудан да сунуштарын берем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Кожокулова Гүл Акматкуловна берилет. Рахмат. У меня такой вопрос в продолжение вопроса моего коллеги Дастана Джумабекова. Вообще, если честно, вы должны признать о том, что вы вводите всех в заблуждение. Это игра слов. Вы из закона убираете четко прописанные, да, на что конкретно шло, что там закреплено. Именно лечение, профилактика, обследование и так далее. Вы исключаете эти слова. Вы говорите о том, что служащие должны только просто быть, значит, застрахованы, гарантированно застрахованы.
Но дело в том, что вы нарушаете основной пункт закона и именно Конституции Кыргызской Республики, на которую вы ссылаетесь. 43-я статья Конституции, там где четко пишется, что каждый имеет право на охрану здоровья, медицинское страхование. Условия медицинского страхования определяются законом. И от того, что было написано законом, оно было и закреплено. А вы сейчас это, все, что гарантировано законом, убираете. Поэтому я и говорю, что вы вводите в заблуждение всех, принося данный законопроект. Вы ссылаетесь на то, что постановление правительства принимается программа. Но это постановление правительства, и это программа, которая может завтра поменяться, послезавтра убраться и так далее. Понимаете? А то, что должно в Конституции прописано законом, вы это исключаете. Это неправильно и незаконно. Я, уважаемые коллеги, я прошу, как говорится, не поддерживать данную концепцию, потому что государственные служащие, муниципальные служащие сейчас будут за все платить, потому что государство не в состоянии их полностью обеспечивать. Да, страховая, как говорится, база, как вы говорите, базовое, значит, медицинское страхование, оно убирается, обязательно медицинское страхование там, где будет еще и доплачивать. Вы же должны это прямо, открыто сказать, так это или не так. Время. Я жду ответа. Здравствуйте, Гуля Ходжокуловна. Мы дальше, если прочитаете, служащие подлежат обязательному медицинскому страхованию и совместно проживающие со служащим члены его семьи получают медицинские услуги в организациях в объемах и условиях, определяемых Кабинетом министров. То есть это программа государственной гарантии. Там написано, там есть и профилактика, и лечение, то есть там все прописано. А как будет в Конституции четко написано, что условия медицинского страхования определяются законом, а не постановлением правительства? Вы пытаетесь сейчас, вот игра слов у вас происходит, понимаете? Вы вводите заблуждение. Вы исключаете слова из закона. Мы не исключаем, мы приводим соответствие Вы не приводите другому соответствие. закону. Вы в своем обосновании пишете о том, что никаких правовых и социальных последствий не принесут. Будут. Вы госслужащих и служащих муниципальных будете заставлять еще дополнительно платить. Вы должны это признать. Мы не будем никого заставлять. Они в рамках программы государственной гарантии будут считаться застрахованы, так как они работающие. И будут получать консультацию, лечение или другие мероприятия в соответствии с программой государственных гарантий. Уважаемый Гуля Ходжокуловна. Вы знаете, что такое программа и что такое закон? Знаю. Ну, объясните тогда народу. В этом законе, 29 статье, наоборот, тут конкретизировано, а мы его расширяем. То есть Вы не расширяете, вы убираете. Все расходы служащего, слова убираете, связанные с коммуникацией, значит, консультацией, обследованием, лечением, реабилитацией, подлежит в пределах компенсации. Четко определено, понимаете? А сейчас вы эти слова убираете для госслужащих. Вы о них подумали? Интересы муниципальных служащих подумали? подумали. Поэтому мы вводим соответствие, два закона приводим в одно соответствие. Рахмат, сұрау берушінің сөз Ханжа Закарем Лимзарыч көріледі. Рахмат, Нурлан Асанбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышчылар. Айтып коеюнчу, бул мамлекеттик кызматчыны камсыздандыруунун өзгөчөлүгү эмнеде жана ал эмнеден турат да? Саламатсызбы, урматтуу депутат. Мамлекеттик кызматкер бул иштеген адам болуп саналат да. Иштеген адамга иш берүүчү эмгек акы фондунан 2% 17-25-тин ичинден баягы социалдык фондго чегерүүнүн негизинде 2% милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерилет. Ошонун эсебинен иштеген адам анын ичинде ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер камсыздандырылган болуп саналат да. Рахмат, сиздин маалыматыңыз боюнча 2022 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын саны 17981 адамдын түзөт. Анын ичинен 5243 кызматкер гана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун төлөөчүлөрү. Мыйзам боюнча бардык иштеген
жарандар милдеттүү медициналык камсыздандыруунун өтүшөт. Бирок азыркы убагында сиздин оюңуз эмне үчүн мындай кырдаал түзүлдү? Бюджеттик системада 300 миңден ашык ошо эме иштеген жарандар бар. Бирок бул биздин маалыматыбыз официальный статистикадан алган, ошо статистика ушундай берип атат да маалыматты. Бирок булардын баары автоматтык түрдө иштегенден кийин булар камсыздандырылган болот да. Бул статистика туура эмеспи? Жок, статистиканы биз азыр соцфонд менен статистика менен экинчи окуга ошону эметип туруп, оңдоп туруп алып келебиз да. Биз даярданып аткан ушундай маалымат кеткен болчу, азыр оңдоп туруп, буюрса экинчи окуга аны бир эмеге келтиребиз да. Бул медицинаны камсыздандырууга үчүн биз шарт түзүш керек да. Ооба, туура айтасыз. Булар автоматтык түрдө иштеген адам, жогоруда айтпадымбы, камсыздандырылган болуп саналат да. Мамлекеттик кызматта иштейби же бюджеттик мекемеде иштейби, булар үчүн иш берүүчү жанагы чегерүүлөрдү бизге. Азыркы убагында действующий мыйзамда кандай ишке ашырууда? Кайсы мыйзам? Ошол эле учурда мыйзамда. Ошол мыйзамда жанагы 29 беренеде жазылып калганда камсыздандырылга тийиш депчи. Бирок биздики 29 мартта президентибиз кол коюп мыйзам иштеп атпай, медициналык камсыздандыруу боюнча мыйзам. Ошондо милдеттүү түрдө деп бардык жарандар милдеттүү түрдө камсыздандырылыш керек деген үчүн ошону биз эки мыйзамды баягы дал келтирип атабыз да. Бул эгер мындай камсыздандыруу мамлекеттик бюджеттен ишке ашырылса, орточо жыл сайын канча каражат бөлүнүп келүүдө? Бул бүгүнкү күндө деле ишке ашырылат да, жанагы иштеген. Канча каражат түзүү, канча келүүдө? Социалдык фонддон бизге 4 миллиардка жакын ошо акча түшөт да. 4 миллиардга жакын, Азыр мен так айтайын. 2023 жылы 3 миллиард 910 миллион сом да. Бул пенсияга чыккандан кийин мамлекеттик кызматкерлерге медициналык жардам көрсөтүлөбү? Сөзсүз пенсионер 6 категорияга республикалык бюджеттен бизге камсыздоо түшөт. Бул деген биринчи пенсионерлер, 16 жаш же окуун бүткүчөктүү балдар, студенттер, 21 жашка чейин очный формада окуган жөлөк пул алуучулар, аскер кызматкерлер жана официалдуу түрдө баягы иштебеген органда каттоодо турган иштебеген жарандар. 6 категорияга бүгүнкү күндө республикалык бюджет камсыздап берет да. Карим Низарович, кечиресиз, 1 секунд. Аппарат, депутаттарды камсыз кылгыла, залда депутаттар жок. Чагыңыздар, чакырыңыздар. Улан териси болобу? Сиз баарын билесиз, азыркы убагында биз мамлекеттик кызматкерлерге шарт түзүш керек, биздин милдетибиз. Анан стимул кылыш керек да. Стимулизация кылышы үчүн ошондо пландаштырыш керек да. Кызматтык милдеттерин аткарууда жаракат алган учурда мамлекеттик кызматчынын үй бүлө мүчөлөрүн ошондой эле анын багуусунда болгон адамдар кандай милдеттүү төлөмдөрдү алууга укуктуу? Бул жана жогоруда айткан балдар, башка эмелер иждивенияда отургандар уже мамлекеттен камсыздоого жатат да. Калган болушу мүмкүн, эгерде баягы бирөөсү же экөөсү алар ошо бүгүнкү күндө баягындай 1722 сом бир жылга ошону баягында сатып алат да. Бул эгер мамлекеттик кызматчылар санаториялык, курорттук дарылануунун кызматтары менен колдонбосо, анын наркы компенсацияланабы? Жок, биздин эмеде милдеттүү камсыздандыруунун андай компенсациялоо жок. Бул жактан дагы көңүл бөлүш керек. Жогоруда айткан, биз мамлекеттик кепилдиктер программасынын негизинде кызматты ошо медициналык кызмат көрсөтөт да. Рахмат. Суроо жок. Рахмат. Кийинки сөз Ташиев Шайырбек Кыдыршаевичке берилет. Менде тактоо иретинде суроо. Азыр жогоруда коллегам да айтып кетти. Ошону тактап так айтып койсоңуздар. Бул жерде мамлекеттик кызматчылардын саны 17981 деп атасыздар дагы.
милдеттүү медициналык камсыздандыруу төлөмдөрү болгону 5243 адам түзөт деп атасыздар. Бул милдеттүү медициналык камсыздоону иш берүүчүлөр эсебинен алынып калынат автоматически. 17-25% алынып калат. Билесиздер да. Анын ичинен 15% пенсиялык фондко кетет, 2% фомско кетет, 0,25% жумушчулардын ден соолугун чыңдоого кетет. Ошондо бул жерде сиздер туура эмес айттасыздарбы, или статистикада туура эмес болуп атабы, тактоо иретинде. Или муниципалдык ишкер деген бул мамлекеттик ишкер деген. Мамлекеттик ишкер бул автоматически айлык алганда эле ал ишкердин колуна акча тиелекте эле бөлүнүп калат. Анан кийин бул жерден кандай бөлүп койтасыздар? 17.981 адам ишкер болот дагы, мамлекеттик ишкер. Ошонун 5243 эле төлөп атат деп атасыздар. 12.000 каяка кетти анда? Шайырбек Кыдыршайыч, баары эле төлөп атат, өзүңүз туура айттыңыз. Баягы иш берүүчү 2%-ына кармайт да, 17-25-ин ичинде. Эмнеге бул жерге 5243 эле төлөп атасыз? Жанагы жогоруда айтпадым, ошону биз экинчи окуга эметебиз. Бул статистикада ошо 17.000 эме болсо 5.000 деп берип атат да. Ошону биз баягы даярдап атканда ушундай документ кетип калган. Сиздер аны тактап туруп экинчи окуга эме кылып алып келебиз. Сиздер бул жерге мыйзам алып келип атасыздар да. Ошондуктан бул жерде 3 эселеп аз берип коюп атат, төлөм ушундай болуп атат депчи. Төлөмдөр түшөт атат. Анан кийин буну туура эмес сиздер оңдоп анан кийин алып келсеңиз да, биринчи окуу болобу, 10-чу окуу болобу, биринчи алып келгенде так маалымат менен алып келсеңиздер, экинчисин оңдоп коебуз же үчүнчүсүн оңдоп коебуз деп. Экинчиден. Сиздерге адат өнөкөт болуп калат алчы. Жарайт. Кийинкисин оңдойбуз деп отурупчу. Ошондуктан баардык маалыматты, мыйзамды алып келгенде так алып келсеңиздер. Макул, жарайт. Бир аз кошумчалап коеюн, Шайырбек Кыдыршайыч, өзүңүз билесиз, азыркы учурда милдеттүү деп биз жанагы чет өлкөдөн келип окуган студенттерди да киргизгенбиз. Мына келерки жылда буюрса 1 миллиард сомго чейин ошол чет өлкөдөн келген студенттерден мамлекетке акча түшөт деп ниет кылып атабыз фондко. Бүттүңүзбү? Болду, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Абдалиев Мекимбек Акимовичке берилет. Рахмат, төрага кылуучу. Мен суроом берилип калды, кесиптешим берип калды. Рахмат, жооп алдым. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Жок. Кийинки сөз Айдарбеков Чыңгиз Азаматовичке берилет. Рахмат. Урматтуу баяндамачы. Азыркы редакция негизинде мыйзамдын алкагында бюджетте канча акча көрсөтүлгөн? Бюджеттен акча кетпейт, бул редакциялык эле редакционный характер. Карап көрүңүздөр, кызматчылар медициналык камсыздандырууга алынат. Кызматчынын консультация алуу, текшерүүдөн өтүү, дарылануу жана реабилитациялоо менен байланышкан бардык чыгымдарга канча акча бөлүп берилди? Же по факту силер алып атасыңар? Кайсы жерде ушул акча турат? Бизде деген эки эме боюнча эки методика бар, подушевой жана по пролеченным случаю. Подушевой болсо ушу биз первичкага беребиз, ар бир ушу каттоодо турган жаранга. Пролеченный болсо ушу ар бир диагнозго жараша Сиз так айтсаңызчы, канча муниципалдык жана мамлекеттик кызматчылар бар? Жогоруда айтылгандай бизге берилген статистика боюнча 5000ден ашуу деп берип атат да, бирок булар иштеген 5000 бул аз го. Ар бир министрлик биз карап көрсөк, там андан ашык болот, туурабы? Ички иштер министрлиги, башка ведомстволор бар. 5000 бул уже бурмалуу го. Бул ошо юридический плательщиктер да, эме боюнча 17.000 деп. Биз муну экинчи окууга тактап келебиз деп. Вот, карап көрүңүздөр, 17.000, мейли 15.000. 15.000 кызматчыларга канча акча бөлүп берилди? Жыл сайын канча акча берилет? Бул жанагы эмгек акы фондунан 17-25 кармалат дагы 15% пенсионный фондко, 2% милдет медициналык камсыздандырууга, 0,25 фонд оздоровления трудящихся ошого кетет да. Аны ар бир кызматчыга орточо эсеп менен 2000 сом тегерегинде болот, түшөт да. Жаңы редакция эмнеге алып келинди?
жаңы редакция эки мыйзамды шайкеш келтиргенге алып келет. Кошумча Каражаттар жагынан кандайдыр бир үнөм болобу же үнөм болбойбу? Экономия болобу? Жок, булар иштеген адамдар, жана айтпадым, бюджеттик системада 300 миңден ашык социалдык фонддо ушундай эме бар, данный. Ошолордун негизинде булар автоматтык түрдө камсыздандырылган болуп саналат да. Азыркы түрдө деле, күндө деле булардан камсыздоо булар үчүн түшүп атат да. Анткени ошол себептен кошумча каражат каралбайт да. Менимче силер алып келген редакция кызматчыларыбызга алардын мындай соц пакет жагынан мүмкүнчүлүктөр азайтат. Эмне үчүн? Себеби мурунку азыркы мисалы редакцияга биз карасак, кызматчынын консультациялар алуу үчүн, текшерүүгө, дарыланууга, реабилитациялоого ошол бүт ар бир баскычка акча сөзсүз түрдө бериш керек деп мындай ченем бар. Бирок силер алып келинген редакцияда ченемде жалпылап, жалпысынан жазып атасыңар, тийиш деп камсыздандырылууга. Бирок консультация болобу, реабилитация болобу же башка маселелер чыгабы, ушул киши анан кийин мажбур болуп, кагаздарды топтоп, чуркап, ар бир инстанцияны өтүп, бюрократия пайда болот. Биякта действующий редакцияда менимче ченем өтө эме кылдат жана так түшүндүрүү берип атат. Бул эми мурда чыккан мыйзамда, азыркы мыйзамга боюнча бардыгы милдеттүү түрдө андан сырткары бизде ушу дарылануусу, жанагы профилактика, жана реабилитациянын баары. Эгер ушул бардыгы ушундай эле болсо, анда эмнеге силер жаңы редакцияны алып келдиңер? Айырмасы кандай? Ошонун баары мамлекеттик кепилдик программасынын ичинде отурат да, чындаса Азамат. Ну демек акча жагынан биякта сөз. Анда силердин планыңар боюнча кыскартыш керек деп. Себеби редакция ушундай түшсө болот жаңы редакциядан. Максаты жана айтып атпаймынбы, бул азыркы колдонулуп аткан редакцияда 29 статьяда камсыздандырууга тийиш деп турулат. Жаңы кабылган мыйзам боюнча милдеттүү түрдө бардык жарандар милдеттүү түрдө камсыздандырылыш керек да. Биз милдеттүү деп жазып, андан сырткары биз кеңейтип атабыз. Биякта 3 эле эме жазылса, мамлекеттик кепилдиктер программасында көп кызматтар бар да. Ошо негизинде алат деп атабыз да. Тескеринче биз алардын кызматын биякта мисал үчүн жанагы кошумча пакетибиз бар. Ал жазылган жок да азыркы колдонулган редакциядачы. Жаңы эмеде мамлекеттик кепилдиктер программасында бизде орусча айтканда дополнительный программа ОМС деген бар. 50% скидка менен ооруп калса үй бүлөлүк дарыгерлер рецепт жазып берет, ошо менен жеңилдетилген рецептке ээ болот. Ушундай көп нерселер бар да мамлекеттик кепилдиктер программасынын ичинде. Менимче соц пакет жагынан мамлекеттик кызматкерлерге биз жакшыртуу жагынан үстүнөн иштешибиз керек. Бирок бул редакция менимче тескерисинче кесиптери болот. Мага бюджет боюнча азыркы редакция боюнча и жана сунушталган редакция боюнча кандай өзгөрүүлөр болот деп маалымат берип койгулачы жазуу түрүндө. Жарайт. Рахмат. Жаңы боюнча служащий подлежат обязательному медицинскому страхованию болот. Ошондой. Рахмат. Чоң рахмат. Комитеттин корутуусу окуу үчүн сөз комитеттин төрайымы Венера Калбековна сөз берилет. Комитеттин корутундусу мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Колдоо суранабыз. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 84 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 58, каршы 1, баары 59, катталды 84, аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. 6-процедурный.
Урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, мен бул боюнча дагы жазуу түрүндө сунуштарымды берем. Анан сиз менен талкуулай турган министрдин орун басары жана ФОМС жетекчиси талкуулай турган маселе бар экен. Мен аны менен сиздер менен өзү сүйлөшөбүз, макулбу? Жарайт, эске алабыз. Рахмат. Кийинки 15-чи маселе, урматтуу депутаттар, мындан кийин акыйкатчынын орун басарын шайлоо болот. Андыктан бардык депутаттарды чакырсаңыздар. 15-чи маселе, Шералы Сыдыков атындагы республикалык спорттук колледжи жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору. Демилгечи депутат Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, социалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Абдумомунов Айбек Тынччылыкович, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, дене тарбия жана спорт департаментинин директору. Чакырылгандар Ашымбаева Токтобүй Абасовна, билим берүү жана илим министринин орун басары, Мамадалиев Тилек Абдыганиев саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары, Сүйүналиев Руслан Мырзабекович каржы министринин биринчи орун басары, Арынов Шайлообек Сапаралиевич министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы турак жай жарандык курулуш департаментинин директору. Ташматов Айбек Айтбекович, Шералы Сыдыков атындагы республикалык спорттук колледждин директору. Биринчи процедурный. Рахмат, Нурланбек Тургунбекович. Урматтуу депутаттар, аталган маселе токтомдун долбоору экен, токтомдун долбоору менен тааныштык. Убактыбыз үнүндө максатында аталган токтом долбоорун добушка койсоңуз, мен ойлойм депутаттар колдоп беришет деп. Талкуусу жок эле. Макулсуздарбы? Кыскача эле Анда урматтуу депутаттар, токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 69, каршы жок бар 69. Аталган токтом долбоор кабыл алынды. Рахмат. Чакырылгандар бар берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, акыркы маселе күн тартибиндеги Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары кызматынын ордуна сунушталган талапкерлер жөнүндө конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Жаманбаева Жамиля Акматбековна. Келиңиз, Жамиля Акматбековна. Рахмат. Кыскача, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы омбудсмени жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренесинин 15 бөлүгүн жетекчиликке алып, Айтиев Шухрат Анваровичтин талапкерлигин жана Назаралиева Айчүрөк Калыбековнун талапкерлигин Кыргыз Республикасынын акыйкатчынын омбудсменинин орун басары кызмат ордуна сунуштайм. Рахмат. Жөө Баянын кыскача. Айтиев Шухрат Анварович 1984 жылы туулган, билими жогорку. 2008 жылы Уш мамлекеттик университетинин психология адистиги, ал эми 2018 жылы Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Айтиев өз эмгек жолун 2002 жылы Баткен шаарындагы эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондуна караштуу Салам радиостанциясына журналист катары баштаган. Андан кийин Салам радиостанциясында журналист, продюсер, техникалык директор болуп иштеген. Жалал Абад шаарындагы жарандык коомдук колдоо долбоорунда долбоорлордун ассистенти, менеджер, Жалал Абад аймактык журналисттер борборунун директору. 2010 жылда Кара Көл шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын башкы адиси. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунда адам укуктарын коргоо, улуттар аралык конфликттерди алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча долбоордун менеджери. 2010 жылдан баштап 2021 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын жардамчысы, парламенттик фракция катчылыгынын эксперти, сектор башчысы, жетекчи кызматтарында эмгектенген.
2021 жылдан 2023 жылга чейин Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин директору кызматын ээлеген. Айтиев Жалал Абад областык мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы, Жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланган. Саясий илимдердин кандидаты, илимий намына изденүүчү. Ал эми Назаралиева Айчүрөк Алыбековна 1975 жылы Бишкек шаарында туулган, билими жогорку. 1998 жылы Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетинин укуктануу адистиги боюнча артыкчылык менен аяктаган. Айчүрөк Назаралиева эмгек жолун 1998 жылы Бишкек коммерциялык колледжде окутуучу катары баштап, өз ишмердигин 2001 жылдан 2004 жылга чейин Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде уланткан. 2004 жылдан баштап 2007 жылга чейин жеке компанияларда жана коомдук фонддо юрист, адвокат болуп иштеген. 2007 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин аппаратында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана сот укук реформа боюнча комитеттин бөлүмүндө алгач улук консультант, кийин ошол эле бөлүмдө эксперт болуп эмгектенген. Этика жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти боюнча комитетинин бөлүм башчысынын орун басары, кийин бөлүм башчысы болуп дайындалган. 2022 жылы ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгаруу жана кабыл алынган чечимдерди контролдоо бөлүмүнүн орун басары болуп дайындалган. Назаралиева Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин ардак грамотасы, энчилүү сааты, юбилейлик медалдары менен сыйланып келген. Мамлекеттик жарандык кызматтын 3 класстагы мамлекеттик кеңешчиси. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, эки кандидаттың жакшы тааныйбыз, бизде канча жыл иштешкен, комитеттен өткөн, мен сунуш берем, ушу суроо жок эле шайлоого өтпөйлүбү деп. Макулсуздарбы? Анда урматтуу депутаттар, экөөсүн электрондук жашыруун добуш менен шайлоого регламент жол берет. Акыл Тогузбаевич. Үчүнчү микрофон. Бизде Нурлан Тургунбекович, жанатан бери эле сунуштарды берип атасыңар, колдоп эле атабыз, кайра. Жок деп эле. Эми талапкерлер менен таанышып, кандай ишти кийин алып барат, ошолорду кичине суроолорубузду берип, сурап албайбызбы? Тааныса эми Мекимбек Акимович жакшы тааныйт, балким тууганыдыр. Ал боюнча эчтеке унчук албайм. Эми калган депутаттардын да кичине ой пикири бар да. Укпайлыбы Нурлан Тургунбекович? Макул, бериңиз сурооңузду. Жок, берсин, суроо берсин эми. Жок, Акыл Тогузбаевич, суроо берүү үчүн сөз сизге берилет. Рахмат. Эми ошол мына акыйкатчынын орун басарлыгына баратасыздар. Экөөңүздөр тең. Эми эжекебиз болсо Жогорку кеңеште көп жылдардан бери эмгектенип жүрүпсүз. Сиздин баягы өмүр баяныңызды, иштеген тажрыйбаңызды, иш боюнча бардыгын омбудсмендин жетекчиси айтып берди. Өзүңүз дагы кыскача айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Айчүрөк Назаралиева фамилиям. Өзүм Бишкекте төрөлгөн менен Нарында чоңойгом. Нарында орто мектепти Нарында бүтүрүп, Кыргыз улуттук университетине тапшыргам, юридикалык факультетине. Апам Жалал Абадтык, атам Таластык дегендей. Өзүм Бишкекте төрөлүп, өзүм кыргызстандык деп эсептейм дегендей. Жогорку кеңешке 2007 жылдан бери иштеп келатам. Биринчи улук консультант болуп, андан кийин бөлүм башчысына чейин чоңойдум. Ошо берген тапшырмаларды, өзүм ишимди так аткарганга аракет кылам. Башкалардан да ошону талап кылам. Эми ушундай жооптуу кызматка баратасыз. Кыргызстанда баягы түрмөлөрдө качып жүргөндөр баягы укугу корголбой. Ошол жерге барганда кандай ошол карапайым элдердин укугун коргойсуз? Мындай да, баягы биз окуп жүргөндө дайыма айтышчу. Ар бир абсолюттук, ар бир кишинин укугуна, мисалы үчүн сизде бир укук бар болсо, ошол укукка башкалардын укугу дагы
карама каршы келет да, эми ограничивает дейт да. Любое абсолютное право может быть ограничено правом другого дегендей. Поэтому биринчи эле эң негизгиси ишти жакшылап анализ кылыш керек ар бир кайрылууну. Кайрылууну жакшылап анализ кылмайынча кандайдыр бир чечим алганга оңой болбойт да. Жакшылап талдап, анан кийин мыйзамдын чегинде кабыл алыш керек. Орусда да жакшы бир сөз бар. Если не знаешь как, то делай по закону дегендей. Кандай макала айттыңыз? Дайыр кайталап койсоңуз? Если не знаешь как сделать, то делай по закону дейт. Мыйзам чегинде карапайым элдин укугун коргоонго даярбыз. Эгер силер бизге ишенич көрсөтсөңөр. Ошол карапайым түрмөдө канча деген карапайым элдер жатат сиздерге. Үнү да жетпейт, каты да жетпейт да, ошолорду туура чечим кылып, ошол түрмөлөргө кирип сиздердин түздөн түз милдетиңиздер. Ошолорго ар бир Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин жарандарына кайрып жакшы баягы иштерди алып барышыңыздар керек да. Экинчи талапкерге дагы мен ошол өмүр баяныңызды иштеген иш жолуңузду айтып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Менин атым Шухрат, фамилиям Айтиев. 84-жылы төрөлгөнмүн Өзбекстанда. Улутум Кыргыз. 88-жылы Кыргызстанга көчүп келгенбиз Өзбекстандан. Мектепти Жалал Абад шаарынан аяктап, жогорку билимди биринчисин Ош мамлекеттик университетинен, экинчисин Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университеттен алдым. Эмгек тажрыйбам ушул 2002 жылдан бери 2002 жылы башталган. Баткен шаарында эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунда. Андан кийин бир топ мамлекеттик бейөкмөт уюмдарда иштедим. 2010 жылдан 21 жылга чейин жогорку кеңеште иштедим. Депутаттын жардамчысы, катчылыктын эксперти, жетекчиси кызматтарында. 21 жылдан 23 жылдын январына чейин транспорт жана коммуникация министрлигинде эмгектендим. Кыскача ушул. Рахмат. Рахмат. Тазабек Рамич. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен эки кандидатка эч кандай деле мындай каршылыгым жок, бирок ошол эле учурда айтып кое турган бизде парызда бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, бир топ деген жарандарыбыз ошо түрмөдө жатат да, Орукчан, мына Жусупбек Коргонбай уулу бул маселени көтөрүп комиссияда түзүлдү да. Ушунчалык бир мындай оорусу күчөгөн адамдарыбыз. Анан бир айыбы дагы жеңил адамдар бүгүнкү күнү түрмөдө жатат. Мына ушуларга жардам бериш керек. Рак оорусу менен ооруп, же болбосо бир топ деген оору менен чалдыккан жарандарыбыз отурат да. Анан эми болбогон бир мындай бир аз чынын айтсак бир 1000 сомго жетпеген, же болбосо бир кичинекей нерсе менен дагы отурган адамдар түрмөдө отурат бүгүнкү күнүчө. Мына ушулардын укугун коргош керек. Эми сиздерге мен баргандайын жумушуңуздарга баа берилет сөзсүз түрдөчү. Бирок ташкан мындай бир юристтер керек болчу да, ал жака барып. Бирок адамдын характери да керек болот, өзүңүздөр билгендей. Ал жерде сиздер ушул нерсе менен ишти алып барышыңыздарды суранып кетет элем. Болбосо мындай эми бир топ деген мамлекетке чоң зыян келтирген, миллиондо урдагандар түрмөдөн чыгып кетип атат дагы. Болбогон преступление менен адамдар түрмөдө отурат. Ошоларды чыгарып, ошоларды
ошолорго жардам беришиңерди мен суранып кетет элем. Рахмат. Урматтуу төрага уруксат берсеңиз, ушул боюнча маалымат берип койсом. Ошол жерлердеги жанакы эркиндиктен ажыратуучу ошо ГСИН мекемелериндеги условно-досрочный освобождение боюнча маселе азыр бир аз курчуп турат экен. Үстүртөн маалыматыбыз бар. Ошо условно-досрочный освобождение кылып атканда бир топ мыйзамсыз аракеттер дагы орун алып атыптыр. Биз бул боюнча сөзсүз көңүл буруп иш алып барабыз, эгер шайланып калсак. Рахмат. Ийгилик каалайм ишиңерге. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, биринчиден биздин регламентте депутат сунуш бергенден кийин колго салыш керек болчу да. Андай болсо экинчи мындай сунуш бербешибиз керек да. Анан экинчиден менин атым аталып кетти, эки кандидат. Мага кандай туугансыңар? Мына эл журт билсин, ачыгын эле айтып койгулачы. Экөөңөр тең жооп берип койгулачы. Мен сизге тууганчылыгым жок мен. Жок, тууганчылыгыбыз жок. Рахмат. Анда депутаттын сунушун добушка коем. Добуш бериңиздер. Суроо жок. Шайлоо өтөбүз деген. Азыр бересиң азыр. Макул 74, каршы 3, бар 77, каттал 84, сунуш өттү. Комитеттин чечимин окуу үчүн Чолпон алыңыз, сөз сизге. Рахмат, төрага. Урматтуу депутаттар, Конституциянын 80-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 9-чу пункту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 23-чү пункту жана 122-чи берененин 8-чи бөлүгүнүн 5-чи пунктунун жетекчиликке алып, комитет төмөкүдө корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басар кызматынын ордуна шайлоо үчүн Назаралиева Айчүрөк Калыбековнанын талапкерлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Экинчи микрофон. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Мен талапкерлерге, сизге, төрайымга дагы айтат элем, биздин мигранттар боюнча Россияда кармалып, кейбир штрафтар менен эле мындай аз эле эмелер менен отурат да, срокторду алышыпчы. Анан Кыргызстанга мындай ошолорду алып келип, бул жактан өзүлөрүнүн мөөнөттөрүн бул жактан өтөгөндөй кылып бир жардам берсеңиздер. Анткени ал жакта мындай билесиздер, мындай акыбал оор болуп атат, ары Украинага согушка чакырып аткандар, чакырыктар болуп атыптыр, азгырыктар болуп атыптыр. Анан баары эле кооптонуп бизге көп келип атат да. Ушуну бир жакшылап, мындай азыр эми замдарыңыз келди, үчөөлөп туруп бир жакшы көмөк көргөзүп, ошол биздин мигранттарга жардам берсеңиздер жакшы болот эле да. Кыргызстанга алып келип, бул жакта мөөнөтүн өтөсүн, биз эми жазасына жараша да. Ушуну көңүл буруп койсоңуздар, ушу прокуратура менен биргеликте ушу иш алып барсаңыздар. Рахмат. Рахмат, сурооңузга сөзсүз көңүл бурулат мигранттардын маселесине. Рахмат. Төртүнчү микрофон. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мен шашылыш билдирүү жасап коеюн дедим эле. Кече түндө экинчи жолу биздин Араван районундагы Төмөйүн айыл өкмөтүнө чоң сел келип, Алмаз Акынжанович, сиз жазып алсаңыз, Араван районундагы Төмөйүн айыл өкмөтүндөгү Авиз айылы менен Сарташ айылыны кече түндө өтө чоң сел келип, жолдорун, сууларын алып кетти да, бүгүн жолсуз, суусуз, анан ошол айылды жартылай дагы алып кетти. Ошону жазып алып, биздин өзгөчө кырдаал министрлигине тапшырма берсеңиз, бүгүндөн кечиктирбей барып, ошол жерде суусуз, жолсуз калган элди бир жардам берсе, эл кыйналып атат. Ошондук үчүн Алмаз Акынжанович, бүгүндөн кечиктирбей тапшырма бериңиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечими корутундусу окулду. Биринчи добуш бүтүрүп албайлыбы? Андан кийин
сүйлөңүздөр маселе болсо. Добушка коем, урматтуу депутаттар. Аталган кандидаттарды ирети менен коеюнбу же эки фамилияны чогуу эле коеюнбу? Регламент боюнча эки башка экен. Анда биринчи Назаралиева Айчүрөк Калыбековнага Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басар кызмат ордуна сунушталган талапкерлигин добушка коем, добуш бериңиздер. Makul 83, karşı jok bari 83. Kiyinki talapker Aytiyev Şuhrat Anvarovич Kırgız Respublikasının hakikatçısının orun basar kızmat orduna sunuştalgan talapker. Doğuşka koyayım, doğuş beriңiздер. Комитеттин чечими окулган. Абирун Makul 79, karşı jok bari 79. Komitetin çeşimini okup koyunuz. Stenogramma üçün. Kırgız Respublikasının Konstitusiyasının 80. беренесinin 3. bölügünün 9. punktun Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешinin reglamenti жөнүндө Kırgız Respublikasının mıyzamının 3. berenesinin 1. bölügünün 23. punktun jana 122. berenenin 8. bölügünün 5. punktun жетекчиликке алып комитеттин корутундусу. Kırgız Respublikasının акыйкатчысынын орун басар кызмат ордун шайлоо үчүн Айтиев Шухрат Анваровичтин талапкерлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Рахмат. Урматтуу шайланган акыйкатчынын орун басарлары Айчүрөк Айым, Шухрат мырза, сиздерди ант берүү үчүн кызматка киришип жатканда борбордук трибунага чакырам. Мен Назаралиева Айчүрөк Калыбековна, акыйкатчынын, омбудсмендин орун басарынын кызматына киришип жатып, өзүмдүн милдеттеримди адилет жана ак ниет аткарууга, омбудсмен институтунун кадыр баркын төмөндөтүүчү иш аракеттерди жасабоого, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого жана адилеттикти жана өз абийиримди тутууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Көз карандысыз, жооптуу жана калыс, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин таламдарына аракеттенип, иш тутууга милдеттенем. Рахмат. Ийгилик. Шухрат мырза. Мен Айтиев Шухрат Анварович. Мен Айтиев Шухрат Анварович, акыйкатчынын, омбудсмендин орун басарынын кызматына киришип жатып, өзүмдүн милдеттеримди адилет жана ак ниет аткарууга, омбудсмен институтунун кадыр баркын төмөндөтүүчү иш аракеттерди жасабоого, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, жана адилеттикти жана өз абийиримди тутууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Көз карандысыз, жооптуу жана калыс адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин таламдарында аракеттенип иш тутууга милдеттенем. Рахмат, сиздерди жооптуу кызматка шайланышыңыздар менен куттуктайм. Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышына, алардын укуктарынын корголушуна берилип, акыйкат адилет иштешиңиздерге тилектешпиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. 5-микрофон.
Рахмат, урматтуу төраға. Мен да бир жолу кайталап коеюн. Нарыл обласынын Чайек айылынын тургундары кайрылып атат. Көчө түнү катуу жамгыр жаап, ошол айылдын үстүндөгү полигондогу таштандардын баарын айдап келип, ошол Чайектин үстүнө түшүп калыптыр да, Нурлан Тургунбекович. Ошону дагы бир жолу тапшырма берип койсоң, стенограмма үчүн айтып коеюнчу, жана видеого тартылбай калыптыр. Анан тилекке каршы мындан аркысына да жол бербегидей кылып, Нурлан Тургунбекович, кичине өзгөчө кырдаал министрликтен тапшырма берип койсо, 15 мүнөттүк жаан сел жүрүп мынакей көптөгөн чыгымдарга кеттик да. Муну баары айланып келип, баягы мамлекеттин казынасына доо кетип атат да. Алмаз протокол тапшырып дагы жол берип коюңузчу. Жетпепти эч кимге. Техника жок. Эл кыйналып атат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Ушуну менен бүгүнкү күн тартибинде бардык маселелер каралды. Эртең саат 10го чейин танайбыз.